Мирзахалим Каримов, Аза әңгіме. Алтындан бешік таянып, ырғап бір өтім дейтілім. Ардағым менен жанашып, жырғап бір өтім дейтілім. Алтындан соққын сөйкіні азаға келіп өзің тақ. Күміштен соққын сөйкіні күйіткі келіп өзің тақ. Еллік қошықтан. Үч күнден бері тынбай жаған қар, қычыраған қыштақтағы елді меңдетіп жіберді. Улуу кечүүнүн баары ертеден кечке қар күрөгөндөн тажапы түштү. Хайла канча утуруу күрөп турбаса, лапылдаган қар тизеден ашкандан кийин андан 5 бетер меңдетет. Мындан 2 жыл илгери келин болуп келген Дүрдана болбосо, короосу кенен, бакшагы көп бул үйдө жашаган кемпир чалдын көргөн күндөрү кандай болорун Кудай билет. Алдан күчтөн тайган карыялардын ишенген тайынгандары да, көрмандары да ушул Дүрдана. Ары буурукер, ары имандуу, эненин көзүнөн өткөн эпчил келинди бешинелерине жазган Аллага 1000 мертебе шүгүр. Ушундай тың келинди тарбиялап өстүргөн ата-энесине да рахмат. Жакшы үй бүлөнүн таалимин алган келиндеринин көзүн карап, улам-уламага жалынып жалбарышат. Дүрдана чал кемпирдин батасын алайын деген тилекте аларды жаш баладай асырап аябай ызаттайт. Дараттар үчүн ысык суусу дайым даяр, таңзаарда туруп, агылдагы уй койлорго жем чөп салганда, малдын кыгын тазалаганда, жады менен чөп кыркканда, отун жарып кар күрөгөндө, кир кок жууп, даамдуу тамак жасаганда, айтыр түйшүктүн баары ушул кең пейил келинди мойнунда. Өмүрүн берсин ылайым, баарына үлгүрөт. Ардым, чарчадым дегенди билбейт. Ушу күнгө чейин каш кабагын салаңдатканын же айрым келиндердей кемирең дегенин көрүшкөн эмес. Качан карасаң жамалы айдай нурданып, көздөрүнөн учкун чачырап, адамга жайдары тиктеп турат. Көптү көргөн улуя кемпир кара ниет адамдын көзү жаман экенин келине анда-санда айтып жүргөнү бекеринен эмес. Ошого кыжалат болгон үчүнбү айтыр, Дүрдананын мойнуна көз мончок тагып, көкүрөгүнө 3 бурчтуу тумар дөөнөгөндөн кийин санаасы сайган. Кудайга шүгүр, 80ден ашыгыраак түп алма, 2 саан уй, 1 бука, 30 чакты кой эчкилери, 40 сотуктай айдоо жерлери бар. Бастырманын астында жап жаңы Жигулиси да турат. Бирок аны айдай турган адам жок азыр. Бирикем дүйнөдө бекер айтылбаптыр. Жашоодо бар эле ойлоконуңдай боло бербейт экен. Чал кемпир кенен кесир, жеп ичкенден, кийим кечеден, чай чакадан кем болбогону менен жүрөктөрүндө коргошундай уюп, басса турса жандарын эгеген бир оор кайгылары бар. 2 жылдан бери үстүнөн кара көйнөгүн түшүрбөгөн азадар келинин көргөн сайын ошо кайгынын жарасы канап, улам жаңыланып турат. Келини тагдырга таң берип, кара көйнөгүн үстүнөн түшүрсө, элге окшоп той тамашаларга барса, курбу курдаштары менен маал менен ойноп көлсө, балким мынчалык азап тартпас беле, ким билсин. От калаган жылуу мештин жанында опою олтурган чал кемпир баятан бери ушул тууралуу сүйлөшүп, жашып талышты байкуштар. Тынбай жааган карга терезеден көз чаптырып турушканда, келини бир кучак отун көтөрүп кирди бөлмөгө. Колдору менен 2 бете сууктан кызарып, карышып калса да, мындай суукту тоготпогондой жеңдерин чыканагына чейин түрүп алыптыр. Ай балам, отун жарба, балтаны бутуңа уруп аласың дебедим беле? Сүйлөнө баштады кайнатасы тынчсызданып. Ага кошулуп кайненеси да сүйлөнүп кирди. Ай садагын кетейин, карачы колдоруң сууктан муздап калыптыр. Бат-баттан мешке ысынып, үстүңө жылуу кийинип алып иш кылбайсыңбы? Деди жаналы калбай. Дүрдана унчукпады. Мыйыгынан жылмайып, колдорун мештин табына бир аз кактаган соң камырга киришти. Кайнеси тутунуп жүргөн супураны жая салып, ун элей баштаганда негедир эрмекти эстеп калды. Тышта кар күрөп жатып, 2 жылдан бери бастырмада жетимсиреп турган Жигулиге көз түшкөндө, жүрөгү алда кандай олуп калган эле. Эрмекти эстегенине ошол себеп болду окшойт. Аны эстеген сайын колу буту калчылдап, канаты кайрылган көпөлөктөй арманы ашып ташып кетет.
Gelinden hırаңы bozura түшкөнүн чал менен кемпир дароо сезишти. Эрмекти эстегенде эле ал бечара ушинтип маанайып пасайып, ичинен эслерин жакшы билишет. Gelini түрдө илинип турган эрмектин сүрөтүнө бир карап койду да, сыр билдирбейин деген ойдо жасалмачылмайып, ишин улантты. Дүрдана турмушка чыгаар алдында күйөрман энеси эрмектин тубаса жүрөк оорусу бар. Аны менен жашоон кандай болор экен деп кыжаалаттанган эле. Энеси кызынын тагдыры ушундай болбосо экен деп бул сөздү бекер айткан эмес турбайбы. Дүрдана эрмекти жанындай жакшы көрүп калгандыктан мындай сөздөрдүн далайын кулактын сыртынан өткөргөн. Тубаса жүрөк оорусу бар экенин эрмек өзү да жаап жашырбай айткан эле ага. Бирок бул ал экөөнүн жалындаган сүйүү отун өчүрө албады. Жүрөктөрүнө айрандай уюган аруу сезим аларды баш коштуруп, бактылуу турмуштун жолуна аттандырган эле. Эрмек үй бүлөдөгү жалгыз бала болчу. Ата-энеси ага тоодой жөлөнүп, оорукчан баласынын бактылуу болуш үчүн колдон келгендин баарын жасашты. Бирок 10 жашарында борбордогу чоң доктурлар жүрөгүнө операция жасайлы дешкенде макул болушкан эмес. Жалгыз баладан айрылып калбайлы деп коркушса керек. Ошентип көзүнүн карегиндей асыраган баласы ери жетти. Элге чоң той берип үйлөйбүз деген максаттар орундалып, келиндүү да болушту. Арадан 1 жыл өткөндөн кийин небере көрүп үйлөрү базарга айланды. 2 жылдын аралыгында мээнет менен өстүргөн алмаларынын, картошкаларынын түшүмү артып, кирешелери мурда болуп көрбөгөндөй көбөйдү. Кудай берген ырыскы оңго солго чачылып кетпес үчүн чал кемпир өз ара кеңешип эрмекке жап-жаңы жигули сатып алып беришти. Жалгыз баланын өмүрүн, ден соолугун тилеген кемпир чал эч нерседен арманыбыз жок. Эми өлсөк да ыраазыбыз деп төбөлөрү көккө жетип жүргөн күндөрдүн биринде өч уктаса түшкө кирбеген азага кабылышты. Мектепте мугалимдигин кылып, сак саламат ойноп күлүп жүргөн баласынын жүрөк оорусу кокусунан күчөп, күтүлбөгөн жерден көз жумду. Доктурга апарып дарылатканга да үлгүрбөй калышты. Үй бүлөнүн таянган тоосу көз ачып жумгуча кулап, баштарына караан күн түштү. Чал кемпир да, бактыга батып жашап аткан Дүрдана да зарк какшап кала беришти. Эрмекти эстеп ыйлаган учурларында жандарында адам чыдап тура албайт. Көздөрүнөн кан агып ыйлаган бечаралар тагдырдын таш боор буйругуна баш ийип өкө айлалары барбы? Бара-бара баарына көнүп, бешенеге жасылганга моюн сунушту. Ыйлап, сыздап отуруп калышты. Канаттарынан айрылган чал кемпирди эми дагы бир кайгылуу күн күтүп турду. Баласынын өмүр суусу ушунча экен, жигит бойдон боздотуп кетти. Ал эми жесир калган келиндери эми эмне кылат? Сүйгөнүнөн ажырагандан кийин өмүр бою бул үйдө аза күтүп жүрө береби? Жок. Бир күнү болбосо да бир күнү неберелерин алат да төркүнүнө барат. Жаш неме мындан кийинки жолун табышы керек албетте. Бирок чал кемпир ошо коштошоор күндү эч элестеткилери келбейт. Анткени келини балдарынан калган туяхын алып, короодон осондоп чыгып баратса, алар үчүн өлгөндүн үстүнө көмгөндөй дагы бир оор кайгы болбойбу? Ошондо бул кайгыны күйүткө күйгөн бичаралар көтөрө алат болду экен. Мына ушул ой улам күн өткөн сайын жүрөктөрүн мыкчып санаага батырчу болду. Анын үстүнө келиндеринин бул тууралуу ою кандай экенин, мындан ары кайда кантип жашаарын билишпейт. Аны сурагандан да, атүгүл ооз ачкандан да коркушат. Жытына тойбой ажырап калган жолдошун ойлоп ыйлап сыктаганын көргөзбөй, күйүүтүн ичине катып жүргөн жаш немени капа кылып албайлы деп, эмне иш болсо ошону менен кеңешишет, айткан дегенин жерде калтырышпайт. Кудалар тараптан да бул тууралуу али бир да сөз козголо элек. Кыздар менен тымызын сүйлөшүүлөр болсо болуп жаткандыр, бирок келини жүргөн турганынан, жасаган мамилесинен эч нерсе билинбейт. Мурда кандай жашап, үй оокатына кандай киришип жүргөн болсо, ошо ойдон. Күйөөм каза болду, мен эми бул үйдө аманат адаммын деген түрүн эч байкай албайсың. Ким билсин, убак сааты келгенде, ак батаңыздарды бериңиздер, ыраазы болуңуздар, мен эми төркүнүмө кетейин десе керек өзү. Ага чейин чал кемпир, бар эми балам, биз ыраазыбыз деп кантип андан узунушат. Иши кылып баштары катып калган. Эң калышса эле ушул маселени талкуулай берип,
Geçeye gelindi kütböy degende özübüz aytıp görölü degen bütümgө kelişti. Tuurada şariat boyunça ayal degen küyösü kaza bolsa, aşıp barsa 1 yıl üyünde aza kütöt. 1 yıldan keyin turmuşka çygabı je çykpayby, al özünün ıktiyarı. Ha dürdana bolsa 2 yıldan beri kara giyip un çykpay jüröt. Hatenesi da, tuğan uruktары da bul turalı aytışpayt. Tuğa, hem niçin un çykışpayt? Havalkim kızыбызга ıraççılık bildirip, jolun açpay jürüşöt dep, beýkünö çal kempirte işten knölöp jürüşkön çygar. Oşunday da boluş yktymal. Dal mına uşul oy alardın janagynday bütüm çıgarularına göbrök türtkü boldu. Birok, biri bütümgö gelişkeni menen jürek saadan emeler anı kelindirini kaçan, kantip bel baylap aytabız deşip, geçeyten beri sanalары sanga, oylary oňga bölüngön. Geçeyten beri ыңгайлуу uçurdu gütüşöt. Herteň menen çayga çoğu oturganda aytal derse, dürdana barın kamdap koyup, men kiyin içem degen boydan kar küregönü çıkıp ketdi. Tünü menen jağan kar tizege jetipdir. Tezirek tazalap bolup kamır juuruyum dep tursa, "Jok balam, anыңды koyup mınday otur" dep kantip bul sözді aytışat. "Aylanayım balam" dedi kaynatası kamır juuruy baştagan kelini dürdanaga armandy közlerin kadap. "Biz saga o düýnöde da, bu düýnöde da razыбыз. Senin baktıňdy baylagybız gelbeyt." Eş nerseden bir kıbar oturgan dürdana kaynatasının muңdu ün menen sakalyny ermengdetip aytkan sözlerini ukkanda azayı betini çımırap, koltoru şaldaya nes bolup kaldı. Sağaldan keyin es üçün jigip, keptin türkünün tüşünde okşayt, göz jaşı munçokta baka başladı. Çalının sözün kuvattagan tarizde janındağı kempirde söz garlaştı. "Sadakan keteyin, bular meni üyden kuup jatışat dep eç oylabagyn." Gögüş yoluğunun uçun karmalagan kempir demin içine tartıp durup bulardı koşumçaladı. "Qarıgan çaqta başыбызга kanday gana müşkül iş düşbösün, taqdyrga taň berbegenge, beşineke жазылган buyrukka baş iýbegenge hiç aylabız jok eken. Jaşaganyn jaşap görgönün görüp bütken bizge koşulup sen de baktysy boluşuňdy kalabaýbız. Balabız ermek kaza bolgandan beri mına aradan 2 yıl ötse da aza kaygını teň bölüşüp, öz persentibizde hiçülük dayak bolup gelatkanın öler ölgönçe razı ekenibizdi sağa ayıp koyupka karızdarбыз. Ay emnesi bolsa da sen alir jaşsın, üstündeki kara köynöküňde." Kempir dilindegisin aytkan sayın içi güýügüp öpkösü kazan boldu. Dağı köp sözlerdi aytıp, güýü bütken gödünün boşotmokçy ele birok, aga takat kıla alбады. Jigit ölgön balasyn esde osondoy baştaganda dürdana kamırında taştap, kaynenesinin janına geldi da, bet maňdaýynda çök tizeley, almaday başın kökrögüne bastı. Baktıday ahırkan çaçınan çıttap, "Ýylabaňyz ene" dedi, özün daroo kolga alyp. "Sizler kantip kakşap jürsöňizder, men de oşondoy kakşap, oşondoy küýüp jürem. Emmi bakyt izdebeýim. Maga buyrulgan baktyny balaňyzlar özü menen koşa alyp ketdi. Meni ermekten başga hiç kim baktylyk kıla albayt. Men da andan bötön erkekti baktylyk kıla albaýym. Oşon üçin mындан ары maga bul sözlerdi aýtmaňyzlar. Menim baktym sizler menen ermekten kalgan tuyak. Kim emne dese deýi bersin, birok sizlerdi taştap ketbeýim. Kuvalasaňyzlar da ketbeýim. Bul üýden men emes, menin ölügüm çygat." Küýütkö küýüp bütken çal kempirde 2 yıldan beri kıynap jürgön bir oor maselege bugün akırkı çekit koyulup, jandarıca aýalyp kalyşdy biçaralar. Emi alar jalgys emes.